Адамға тубаса ақыл бүтпөйт, эмгек менен заман жасайт. Бул сөздөр театр тегеретесинде иш жүргүзгөн инсандарға түздөн түз тиешеси бар. Кызыктарга курчалган Кайнар булак берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышын мен Медина Жолдошбек кызы алып барам. Саламатсыздарбы? Алдыңкы мүнөттөрдө Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин журналистика жана коммуникация институтунун телевидение багытында билим алган студенттер тарабынан даярдалган материалдарды сиздерге тартуулайбыз. Биздин жасаган иштерибизге ой бөлүшүп, бааларыңыздарды берип, өсүшүбүзгө көмөк болуңуздар. Берүүнүн жүрүшүндө сиздер менен бирге театр сахнасынын көркүн ачып, эл алдына тартуулоодо иш алып барган каармандарга жана алардын көшүгө артындагы жашоосуна кайрылып кеп козгойбуз. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Театр коомдун жашоонун күзгүсү десек жаңылышпайбыз. Сахнада коюлган ар бир спектакль руханий жактан көрүүчүлөрдүн жан дүйнөсүн азыктандырат. Алдыңкы сюжетте сүйүүнүн трагедиялуу баянын чагылдырган спектакльге студентибиз Тыныбекова Кулпунай токтолот. Саламатсыздарбы, доктор теле көрүүчүлөр. Бүгүн биз Токтоболот Абдымомунов атындагы драма театрында турабыз. Анткени бүгүн Боордош бир тууган казак элинин Мухтар Абыбез атындагы театры Кыз жибек спектаклин тартууламакчы. Бул спектакльдагы кызыктардын баарын чагылдырып беребиз. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Мухтар Абыбез атындагы Казак мамлекеттик академиялык драма театрынын Кыз жибек спектакли казак элинин маданий жана улуттук мурастарын даңазалаган эң көркөм сахналык чыгармалардын бири. Бул спектакль сегиз сериянын белгилүү эпосунун негизинде коюлган жана казактын байыркы тарыхын, салттарын, сүйүү менен нааматтын трагедиялуу баянын чагылдырат. Кыз жибек бул казактын лира эпостук жыры, бул гашыктар жыры деген үлкөн сериянын эң тереңи, шын мәнинде эрте замандагы дәстүр, салт, осунун баардыгы спектакльдин ичинде бар. Арине негизи спектакльдин бул музыка, басында өткөн гасырда бул опера ретинде жазылган. Сонун кийин өткөн гасырдын 70-жылдары киного тартылган. Аллага шүкүр, азыр энди осунун драмалык вариантын алып келип жатырмыз. Ойлойм, көрөрмөнгө өтсө керек. Күнде канатып жатканда, ау сырт көз бизди бакпайт экен. Чыгармада сулуу, акылдуу, тартиптүү кыз жибекке ашык болгон Төлөгөн аттуу жигиттин сүйүү баяны баяндалат. Алардын сүйүүсү коомдук жана социалдык тоскоолдуктарга, айрыкча Бекежин аттуу атаандаштын кыянаттыгына туш болот. Биздин улуу классик, улуу жазуучумуз Габит Мүсүрөпов атамыздын Кыз жибек спектаклин сомдойт деп жаткан жайыбыз бар. Сол жерде Төлөгөндүн рөлүн сомдойм. Эми бул биздин спектакль. Бунун энди көбүнесе мына опералык түрүдө бар, көбүнесе опералык театрлар, Абай операсы, Астана операсы деген сыяктуу жан жактагы биздин опера театрларыбыз коюп келе жатыр. Бирок эми биздин театрда операция жагынан алып койдук. Енді операдан кем дегем айтпайды, ошол жердеги биздин балдардын баардыгынын бітірген мамандықтары муздрама, Темирбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясынан оқып шыққан. Сол жақтағы ұстаздарымыздан тәлім тәрбие алып, қазіргі таңда сол балалардың барлығына бірі Бекежан, бірі Дүрия, бірі Шеге, бірі Қыз жібек сынды мықты рөлдерде анасы бар, әкесі бар деген сияқты баршасы ән айтады бұл спектакльден. Бүгін өздеріңіз бұйырса көресіздер. Сол кезде көздеріңіз жетеді. Барлығы жанды дауыста, ешқандай фонограмма қолданылмайды. Міне біздің Шеген ойнайтын жас актеріміз театрдағы. Енді Қырғыз елінің Алла қаласа жақсы, керемет қошеметіне бөленіп қайтамыз ба деген ниетіміз бар, бұйырса. Болады екен Шеге, жолымыз болады екен. Жолымыз болады. Бұл спектакльде Шегенің рөлін сомдаймын. Шеге деген ол басты кейіпкер, Төлегеннің досы, Төлегеннің жаршысы, махаббатының жыршысы. Соның қасында басынан аяғына дейін бірге жүретін досы. Бұл рөл арқылы негізі
елге бергім келетіні махаббатқа жету керек, махаббат үшін таласу керек, махаббат үшін жеңіске жету керек дегенді жеткізгім келеді. Ол үшін таласуға болады, сол үшін өмір сүруге болады. Өмірдегі ең басты нәрсе махаббат деуге де болады. Қазақстандын көч башы болгон театрынын биздин Улуттук академиялык драма театрында чыгармачылык сапарга келиши биз үчүн өтө чоң тажрыйба алмашуу жана маданияттагы өтө чоң майрам. Жерге ысқанды жерге салсалар, суға ысқанды суға салсалар. Құм қалмады, ұрды. Қан қалмады, қырды. Кыз жібек кыргыз жана казак элдеринин арасындагы кеңири белгилүү болгон эпикалык чыгарма. Ал казак адабиятынын классикасына кирген сүйүү жана кайгылуу тагдыр баянын сүрөттөлгөн лиро-эпикалык дастан. Чыгармада эки жаштын Төлөгөн менен Жибектин терең сүйүүсү, алардын башынан өткөн кыйынчылыктары, атаандаштыгы жана трагедиялуу аягы баяндалат. Чыгарманын негизги өзгөчөлүктөрү: Кыз жибек сүйүү темасын көтөрүп чыккан лирикалык жана эпикалык өзгөчөлүктөрдү камтыган чыгарма. Анда сулуулукту, романтикалык сезимдерди жана каармандардын ички дүйнөсүн сүрөттөө менен катар, ошол эле дордогу коомдук, социалдык маселелерди чагылдырылган. Кыз жибек сулуулуктун, назиктиктин жана руханий күчтүн символу. Ал өзүнүн намысына бекем, сүйүүгө берилген кыз. Төлөгөн чынчыл, адилеттүү жана эр жүрөк жигит. Ал жибек үчүн бардык тоскоолдуктарды жеңүүгө аракет кылган. Бекежан Төлөгөндүн атаандашы. Ал кызганычтан жана өзүмчүлүктүн символу катары чыгат. Ушундай эле бул чыгармага кино тартылган. Кыз жибек чыгармасы боюнча кино 1970-жылы тартылган. Бул киного Сатыбалды Нарымбетов режиссерлук кылган. Асаналы Ашимов Төлөгөндүн ролун аткарган эң биринчи актер. Ал енді қазір театрдың репертуарынан жаңа классика бар. Жалпы қырғыздарға таныс, мен Қыз жібек барлық жерге таныс. Содан бастап театрдың репертуары бай бізде. 60-70 спектакль бар. Содан енді осы ыңғайлысын халыққа, көрерменге әр жерге барғанда соған лайықтап апарамыз. Кинонун сюжетине ылайык Төлөгөн жана кыз жибектин сүйүүсү, ошондой эле алардын ортосундагы татаалдык жана туруктуулук маселелери чагылдырылат. Биздин жасаган эмгектерибиз сиздерге жакты деген ойдобуз. Эмесе алыстабаңыздар. Биз башка студенттерибиздин иштерин сиздерге тартуулайбыз. Ар бир жаңы спектакльди жаратууда бир топ инсандар күнү түнү дебей иш алып барышат. Алардын сап башында чоң жоопкерчиликти мойнуна алып иш жүргүзгөн бул албетте режиссер. Спектакль режиссердун чыгармачыл оюна ылайык жана анын жетекчилиги менен актерлордун, ошондой эле сүрөтчүнүн биргелешкен аракетинде жаралат. Алдыда студентибиз Бекбосунова Алия актерлорду даярдап таптаган режиссер тууралуу даректүү тасма тарткан. Анда сиздерге ошол тасмадан үзүндүсүн тартуулайбыз. Вот вы крикнули, да? Кыкрыктан кийин вот это перевоплощение зверьге. Дай оценка, шашпа. То есть перевоплощение в этот, меняешь маску. Ушундай кантип болсун? Мыйзамдын сакташ керек. Ачкарын күмүш тыйындарды жытканга мажбурлоо. Эй, Герострат деп кыйкырдым.
Ошентип Шамиль актерлук кесипке багыт алган студенттердин премьерасын ийгиликтүү өткөздү. Эми ага адамдын жан дүйнөсү, ар кыл мүнөзү, өткөн доордун бүгүнкү күндө актуалдуу болушу кызыктырды. Негизи өткөндө бир киши мага айтат да, кому сегодня классика нужна? Зачем? Надо чуть полегче, жеңилирээк, элге жагымдуу болсун, эл келип театрга эс алып, баягы көңүл ачып кетсин. Эмне эле мрачный, кандайдыр бир ушундай теманы алып атасың деп. Тем более Достоевскийдин кылмыш жана жаза романын алып атпаймынбы. Мен өткөндө бир журналисттерге айтып бердим да, бир окуя. Могул жайында пандемия учурунда бир киши соттолуп кетти. Аптекадан дары уурдап. Анан териштирүү иштери болгондо билинди да, балдары бар оттур. Балдарына ушул өмүрүн сактап калайын деп дары уурдап 3 жылга кесилип кетти. Ошол эле маалда биз көрүп атабыз, биздин Кыргызстанда миллиондогон уурдаган адамдар штраф төлөп коюп чыгып кетип атышат. Частный клиникаларда лечение алып атышат. Анан ойлойсуң, акыйкаттык барбы? Негизи бул адилеттүүлүк барбы? Таякты коёсуз, Ыргыттыңыз. Сначала баягы могу зрительди карапчы, конкретно зритель менен взаимодействие да, келдиңиз. Андан кийин билесиңерби эмне болду? Мына мен акмак, мен деген нерсе деп атам. Ушул бир бой. Мен түшүнүп атам, азыр кичине могулар мешать этип атышат, но я бир линияны тактап алсак, чтобы эртең прогонду сиз уже эме. Могул спектакльде мен Раскольников жөнүндө койгон жокмун. Бул спектакль Раскольников жөнүндө эмес. Ал баягы кемпирди өлтүргөн жок. Мен ал теманы албай, Мармеладовдардын үй бүлөсү жөнүндө койдум. Ал кыскача айтканда билебиз баарыбыз, чыгармада ичип кетет Мармеладов, аракка берилип, кедейчиликте жашашат. Анан Сонечка Мармеладова ушул үй бүлөмдү багам деп проституцияга барат. Айла жоктун, арагасыз. Бүгүн биз осуждать этсек болот андай кишилерди. Но ушул микроскоп менен ушуларды карап көрсөкпү через микроскоп, пытаться понять, кто эти люди сегодня, люди дна. Социалдык дноого түшүп калган адамдарды кээде биз баратып бомжторду болобу же ушундай түрмөдө отургандарды биз осуждение менен карайбыз да сразу осуждать этебиз да. Акмак киши, жаман киши. Бул деген проститутка деп. Сойку. Вот кептин баары ушунда да, эмне түрткү берип атат.
Бул фильм бир нече фестивалдарга жана конкурстарга катышып келет. Атап айтсак, Бүйсара Бешеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин Жанузак Молдобаев атындагы сыйлык тапшыруу аземинин 10-чу айлампасында даректүү тасмалардын ичинен баш байгени жеңип алды. Ушул эле конкурста Жусуп Баласаган атындагы Кыргыз улуттук университетинин журналистика жана коммуникация институтунун 2-курсунун студенти Бектурсунова Сумая мыкты ролик наамына ээ болду. Кененирээк алдыңкы репортажда. Саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн сиздер менен биз ТВ124 группасы бүгүн 10 декабрь Ала Тоо кинотеатрында боло турган Жанузак Молдобаев атындагы 10-чу сыйлык тапшыруу аземинде келип отурабыз. Алдыдагы боло турган кызыктарды биз менен чогуу көрүңүз. Бул иш-чара жылдын эң мыкты чыгармачыл инсандарын жана эмгектерди белгилөөгө арналды. Мыкты видео, дебют, социалдык ролик жана башка номинациясы боюнча эң мыкты деп табылган иштер тандалып, сыйлыктар тапшырылды. Жыл бою таланттуу командалар жана авторлор өз эмгектерин жаратып, бүгүн алардын аракеттерин жогорку баасын алды. Калыстар тобу ар бир ишти кылдаттык менен баалап, оригиналдуулук жана профессионалдуулукка өзгөчө көңүл бурду. Кыргыз улуттук университети журналистика жана коммуникация институтунун студенттери Бекбосунова Алия жана Бектурсунова Сумая баш байгени алышты. Ошондой эле көңүл ачуучу номерлер дагы болду. Дагы көптөгөн иштерди жасашыңызга тилектешпиз. Ушинтип кийинки 2025 жылдын Жанузак Молдобаев атындагы 11-чи сыйлык тапшыруу аземин Жусуп Баласаган атындагы Кыргыз улуттук университетинин журналистика жана коммуникация институтуна өткөрүлүп берилди. Сизде ошол мыкты социалдык ролик номинациясы боюнча сыйлыгыңыз менен куттуктаймын. Рахмат. Ошол видеоңуз боюнча айта кетсеңиз, анын максаты эмнеден жана ошону менен элге эмнени айткыңыз келди? Сөзсүз түрдө барыңыздарга рахмат бир жолу. Менин тасмам, ролигим, социальный ролик өзүңө ишен деп аталат. Өзүңө ишен атын деле айтып турат, өзүңө ишен бул жаштарга эмес, негизи адамдарга өзүнө стимул берүү болчу, элдердин терс пикирлерин укпай, өзүнө ишенип, өзүнүн койгон максаттарына аягына чейин чыгуу дегендей, скажем так, цель была, айтканычы. Ошол өз максатына жетти деп ойлойм. Негизги максатым жаңылыктарды көрүп жатып, кандай десем, аялдарды коордоо боюнча түшкө кирбеген нерселер болуп жаткан, ошондон улам идея келип калды. Ошондон улам татамдеп чыктым. Саламатсызбы? Мурунку жылдардагы катышуучулар, быйылкы катышуучулардын өзгөчөлүктөрү барбы? Өзгөчөлүктөр эми катышуучуларда эмес, катышуучулар кайдан келгенинде өзгөчөлүктөр бар да. Себеп дегенде ушуга чейин 9 айлампа болуп атса, ошол 9 айлампанын 9-ону тең биздин окуу жайдын өзүнүн ичинде эле өтчү. Ал эми быйылкы катышуучулардын өзгөчөлүгү ушунда, медиа тармагындагы баардык жогорку окуу жайлар келип катышып, ошолордун студенттер келип быйыл сыйлыктын ээси болуп атышат да. Экинчиден, чынында жылдан жылга прогресс деп коебуз, өсүш бар. Бул өсүш дегенде кандай? Жылдан жылга сүрөттөлүш, изображение деп атпайсызбы? Изображениянын өсүштөрү, сапаттары аябай жакшы да. Мына ушинтип сыйлык тапшыруу аземи аягына келип жетти. Кийинки чыгарылыштарда биз менен чогуу болуңуз. Сак саламатта калыңыздар. Студенттерибиз жазаган эмгектери сиздердин купулуңуздарга толду деген ойдобуз. Эгерде сунушуңуздар болсо, Кайнар Булак YouTube каналына ой пикириңиздерди калтырсаңыздар болот. Искусствонун бир түрү болгон театрдын ишине ийгилик каалоо менен биз берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны алып барган мен Медина Жолдошбек кызы болдум. Эмки көрүшкөнчө сак саламатта аман туруңуздар.